Кайра бекет 2 кабаттуу, мында каттамдарды күтүү жана учуу залы, паспорттук көзөмөл бөлүмү жана тамактануучу жайлары болот. Ушул тапта аэровокзалдын ички жасалгылоо жумуштары аткарылып жатат. 2 кабаттуу, жалпы аянты 8000 чарчы метрде болот. Бул жакта эл аралык жана жергиликтүү каттамдарды кабыл алуу залдары жайгашкан. Жалпы узун туурасы 110, туурасы 65 метр. Азыркы тапта ушу өзүңүздөр көргөндөй потолок, пол жана ички жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан аэропорт 140 гектар жер аянтына жайгашкан. Курулушка 14 компаниясы катышып, иш башталгандан бери 300дөй жумушчу тартылган. Азыркы учурда силер билгендей, Каракол эл аралык аэропортунда курулуш жумуштары аябай күч жүрүп жатат. Силер билгендей, биздин президентибиздин долбоорунун негизинде, аэропортторду өнүктүрүү долбоорунун негизинде Каракол аэропортунда дагы жумуштар жүрүп жатат. Азыркы учурда Каракол аэропортунда 200ге жакын жумушчу иштеп, 40-50ге жакын техника иштеп жатат. Ал эми учуп конуу тилкесинин жалпы узундугу 2 чакырым 450 метр. Азыр бул аймакта жолдорду таптоо, тегиздөө иштери аяктап, жакынкы күндөрү асфальттын биринчи катмары төшөлөт. Учуп конуу тилкесинде азыр жол кийимдери деп айтылса болот. Жол кийимдери бул основания алдыңкы катмарлардын жер жумуштарын бүтүрүп, азыр уже биз покрытияга келдик. Асфальттын слойлору калды. Асфальт өзү 15 сантиметр болот. 9 сантиметр геосетка, анан кайра 6 сантиметр менен мелкозернистер менен. Курулуш иштерин президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы колго алган. Долбоор Манас эл аралык аэропортунун каржылоосу менен ишке ашууда. Аэробекетти толук бүткөрүү ушул жылга мерчемделген. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.